медициналык жабдуу аппараттар аздык кылат. Аравандагы жолугушууда жергиликтүүлөр адегенде саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөргө токтолушту. Маселен, Чек Абад айылынын тургуну райондук ооруканада көз ооруларын аныктап дарылоого шарт жок дейт. Анын айынан бейтаптар облустук ооруканага, айрым учурда Борбор калаага чейин барууга аргасыз. Ошол көз оорулары боюнча көздүн зрениянын алыстыгыны, жакындыгыны, коррекциясын аныктаган аппарат жоктугуна байланыштуу биз көбүнчө жеке клиникаларга же Оштогу шаардагы мамлекеттик ооруканаларга чыгышка мажбур болуп атабыз да. Араван райондук ооруканасында көз микрохирургиясы боюнча бөлүм жок. Бейтаптар кадимки эле хирургия бөлүмүндөгү чаканканада теленет. Ал эми көздөгү дартты аныктоочу жабдык жакын эле келип, ушул эле бөлүмгө орнотулган, бирок аны көпчүлүк биле бербейт. Көп эле жаш балдардын баягы көп телефон көргөндө, телевизор көп көргөндө, компьютер көп оюндорун ойногондо зрениялары кичине ошол көрүш өзүнүн көрүшү кичине пасайып кеткенде, төмөндөп кеткенде ушул аппаратты иштетебиз. Иштеткенде в данном случае аппарат минусу канча, плюсу же цилиндры, көзүнүн ичиндеги кыйшыктыктары ошол астигматика деп коет, ошол астигматика деген процесстерин аныктап берүүчү авторефракторметрия деген аппаратыбыз. Араван райондук ооруканасы чейрек кылым мурда салынган. Имарат авариялык абалда. 5 жыл мурда төрөт жана жугуштуу оорулар бөлүмдөрү курулган. Калган бөлүмдөр эски жайда бейтаптарга кызмат көрсөтүүдө. Президент Садыр Жапаровдун Ошко болгон иш сапарында районго заманбап оорукана куруп берүү өтүнүчү айтылган. Маселе чечилип, ушул жылы 220 орундуу 4 кабаттуу жаңы имарат курулаары маалым болду. Ал жерде бөлүмдөргө өзүнчө шарттар каралат. Ошол оорукана бүтүп калса, ошол бүгүнкү көйгөйлөрдүн көбү чечилет, 89%. Себеби имараттардын көбү эскилиги жеткен, кээ биркилери авариялык акыбалда бүгүнкү күндө. Эгер жаңы оорукана бүтүп калса, ал оорукананын ичине бүгүнкү көйгөй болуп аткан ошол көз оорулар бөлүмү, кулак мурун оорулар бөлүмү ачылып элге кызмат кылып калат деген максаттабыз. Буюрса ушул жылы башталат. Араван районунун калкы негизинен дыйканчылык менен алектенет. Мындан улам жыйындын жүрүшүндө минералдык жер семирткичтердин баасын көзөмөлдөө боюнча да суроо узатылды. Дыйкандардын айтымында ушул тапта райондо жер семирткичтерге болгон баа 50 сомго чейин жеткен. Бул жылдагыга салыштырмалуу кыйла кымбат дешет. Жер семирткичтер өтө кымбат да. Биз дыйканчылык кылабыз. Негизи дыйканчылык кылабыз. Картошка быйылкы жыл картошка сатып алдык, Кудайга шүгүр. Негизи сена түшүп кетти, Кудай кааласа түшүмдү жакшы алдык. Айланып келди, жер семирткичтер азыр бизде кандай дейбиз, часыныбы, ошондой азыркы мезгил, азыр ушул мезгилде бүгүнкү күндө 70 сомго чыгып кетти да. Ушуну көзөмөлдөш керек да, негизи өткөндө президентибиз да айтты эле, негизи ал Иран негизи ушакталып кандай тартыштуу болуп атат. Ошол нерсени кыйналып атабыз да негизичи. Дыйканчылыкка ошол көзөмөлдө берсе деп, ушул маселе азыр чечилди да, негизи кандай болот экен, бияка кандай. Ал эми жанагы кесилерге российский деп алып келгенди чыгарып атасыңар да бүгүнкү күндө. Мен айтып атам, Өзбекстандан келген баасы бүгүнкү күндө 41 сомго түштү. Анан жер семирткич боюнча мындайлар, мен элге да туура түшүндүргө дейин, бүгүнкү күндө өзүңөр угуп атасыңар, Иранда да согуш болуп атат, Россияда да согуш болуп атат. Ал эми кымбатчылыкты айла жок, бул эми биз импорт кылып атабыз, ошон үчүн маселе бар ал жерде. Бул жерде мындай айыл чарба министрлигинин эмеси кызыкчылыгы да жок, эчтекеси жок. Просто бул ошол рынок ошого алып келип калды, согуш жүрүп аткан боюнча. Жанагы биз Өзбекстан алган жер семирткич селитраны, аны биз мамлекет министрлик менен чогуу сүйлөшүп, ошону түшүргөнгө аракет кылдык. Азыр квота менен алып келип атабыз аны. Дубан башчысы ошондой эле облусту өнүктүрүү фонду тарабынан жакында жаңы 100 дана айыл чарба техникасын алаарын кошумчалады. Президенттин өкүлү бүгүн Араван районунун Чек Абад, Юсупов, Дөбө Коргон айыл аймактарынын жашоочулары менен жолукту. Бигима Асанова, Азам Бузриков, Алото 24, Ош.